айыкпайт деген дарттар айыгып атса, врачтар да таң калат экен да. Азыр 2 кыска аудио запись коюп койдум, ошону уксаңыздар. Ошондон кийин мен сиздерге талкуулап түшүндүрмө берип кетейин. Бизде сонун жаңылык, мамам ошо гепатит В, анан кийин фиброз F2 болчу. 11 ай ичти, ак соктуч. F2дан F1ге түшкөн майда дагы бөлүшкөм да сиздер менен. Анан бүгүн жаңы эле түштү, F0га түшүптүр да, фиброзуч боорунуку. Өтө сонун результат болду. Врачтар аябай жакшы результат деп аябай куттуктап сүйүнүп, ошентиптир врачы бар да эле да, гепатологчу. Мен бүгүн анализ тапшырдым. Мен баягы гепатит боюнча көк сокту ичип аттым эле. Менде гепатиттин оорураак түрү бар эле да. Анан ошол боюнча анализ тапшырдым. Анализим жакшы чыкты. Жакшы жыйынтыгын берди. Меники боорум жабыркаган деп чыккан да мурдачы. Азыр ошо калыбына келе баштаптыр деп анан биздин өзүбүздүн врачтарыбыз дагы таң калышты. Мен бүгүн көрүнгөнү барганымда ошо врачтар дагы таң калышты да. Кандай дары ичтиң депчи, өзү гепатиттин дарысы чыга элек да. Туугандар, балким өзүңүздөр жапа чегип жүргөндүрсүздөр ушундай гепатиттер менен. Балким дагы тууган уруктарбы, тааныштарбы, ушулар туурасында ушул видеонун комментариясына жазып кетсеңиздер, мен өзүмдүн архивдеги материалдарымды колдонуп бир видео жаздырып YouTube каналына коеюн. Балким кимдергедир пайдасы тийип калар.